Пияз бут ооруну айыктырып, помидордун түшүмдүүлүгүн арттырат. Кадимки биз күн сайын колдонгон пияздын пайдалуу жактары туурасында айтып отурсак түгөнбөйт. Пияз кабыгынын тундурмасы жүрөк кан тамыры оорусун алдын алып, ашказан ичегиге да жагымдуу таасири бар. Пияздын кабыгын кайнатып ичсе, ал стресске каршы жакшы жардам берет. Мына ушул пияз кабыгынын 7 керемети тууралуу айтып беребиз. Мына ушул пияздын өзү эле эмес, анын кабыгы да адам баласы үчүн абдан керектүү экен. Курч кармаган бронхит оорусунда пияз кабыгынын жардамы чоң. 1 стакан пияз кабыгына кайнак суу коюп, 15 мүнөткө тыныктырат. Андан кийин марледен сыгып алат. Мындан компресс жасап, күнүнө 3 жолу 30 мүнөттөн көкүрөккө коюу керек. Жан кыйнаган азаптуу жөтөлдөн кутулуш үчүн 15 баш пияздын кабыгын чогултуп, 1 литр муздак сууга салып, отко коюп кайнап чыккандан кийин отту азайтып, суюктуктун жарымы калганча күтөбүз. Андан кийин аралашманы муздатып, дакиден өткөрүп алып, күнүнө 4-5 жолу 2 аш кашыктан ичүү керек. Бетке чыккан безетке, бүдүр, майда жаралар адамды жүдөңкү көрсөтүп, бирей топ эле кыйнайт эмеспи? Булардан кутулуу үчүн пияз кабыгы майдалап, аны вазелин же майлуу бет майга кошуп аралаштырат. Муну күнүнө 2 жолу жара чыккан жерге коет. Муздак жерде сактоо керек. Таң каларлык болсо да, пияз кабыгы буттагы ооруксунууну жана буттун кан тамырларынын кеңейип кетишинде жардам берет. 2 аш кашык пияз кабыгына 2 аш кашык ромашка гүлдөрүн кошуп, 2 стакан сууда 15 мүнөт кайнатат. Аралашманы 5 саатка коюп туруп, андан кийин суу буусунун жарымы түгөнгүчө кармайт. Андан калган аралашманы ооруган жерлерге сыйпайт. Бут чарчаганда май кошулган пияз кабыгы жардамга келет. Аны даярдоо үчүн 1 уч пияз кабыгы майда туурап, 2 аш кашык зайтун майынан же жүзүм сөгүнөн даярдалган майдан кошуп коет. Муну 10-12 күн айнек же керамикадан жасалган идиште тыныктырып алат. Бутка массаж жасагандан кийин бул аралашмадан жумасына 2-3 жолу сыйпап жүрсө, бут оорусу жоголот. Пияз кабыгынын тундурмасы аллергия оорусунда да жардам берип, организмди зыяндуу заттардан тазалайт. Бул үчүн пияз кабыгына кайнак суудан куюп, суу буусунда 10-15 мүнөт кайнаткыла. Андан соң муздатып, дакиден өткөрүп алуу керек. Муну күнүнө бир нече ирет 2-3 кашыктан ичет. Пияздын кабыгы чачты өстүрүп, ага жалтылдаган түс берет. Пияз кабыгын металл эмес идишке салып, кайнак суу куят. Капкагын жаап, 12 саатка тундуруп коет. Муну менен башты жуугандан кийин чачты чайкап турса, 2-3 жумадан кийин жыйынтыгы билинет. Бул аралашманын жыты жок, андыктан жагымсыз жыттанам деп коркпосоңуз да болот. Пияз кабыгы ошондой эле зыянсыз табигый боёгуч. Аны кайнатып, дакиден өткөрүп алгандан кийин боруң же шорпо сыяктуу тамакка 1 аш кашык кошуп койсо, тамактын өңү жагымдуу алтын түскө боёлот. Ошондой эле таза жуулган, аарчылбаган 1 баш пиязды тамакка кошуп койсо да болот. Пияз кабыгынын тундурмасын үй өсүмдүктөрүн зыянкеч заттардан коргоо үчүн да пайдаланат. Аны даярдоо жолу жөнөкөй. 1 литрлик банкага пияз кабыгын толтуруп, ага кайнак суу кошуп, 24 саат тундурат. Муну дакиден өткөрүп алган соң аны менен үй өсүмдүгүн дарылайт. Айрыкча гүлдөрдүн ылдыйкы жалбырактарын жакшылап жууш керек. 1 суткадан кийин гүлдү таза суу менен жууп коет. Эгерде дачаңыз жана огородуңуз болсо, пияз кабыгынын тундурмасы менен сабиз жана помидорду суугарсаңыз, саргайып бараткан жалбырактары кайра жашылданып, түшүмдүүлүгү артат. Пияз кабыгынын тундурмасынын жалбырагы саргайып бараткан помидор бадыранга чачып койсо да болот. Туздун пайдасы. Кожойкелерге күмүш сырга. Кадимки туздун 25 пайдалуу касиети. Эртең менен ачкарын кайнаган сууга азыраак туз салып, эритип, анан тундурмасын ичсе, ал ашказанга пайдалуу. Белгилүү өлчөмдө туз салынган сууга башты жууп жүрсө, чач түшпөйт. Өңү өнүп кете турган материалдарды жууганда азыраак туз аралаштырып жууса, өңүнөн бузулбайт. Жаңы алынган идиш аяктарды алды менен тузду сууга кайнатып алса, ал чыдамкай болот да оңой менен сынбайт. Баклажандын тамырын тузду сууга кайнатып бутту жууса, буттун кычышканын токтотот. Сабизди майда турап, туз аралаштырып, кандын тагы бар кийимдерди же төшөндүлөрдү сүртсө, ал так жок болот. Адамдын денеси сууга күйүп калса, азыраак салынган тузду суу менен жууса, анда ал жарат, айыгат. Май эритүүдө казанга бир аз туз салып кайнатса, май ташып кетпейт. Балык балыр жыттанса, тузду суу менен жууса, жыты жоголот. Бычакты тузду сууга жарым саат салып коюп, анан курчутса, жакшы курчуйт. Үшүк алган денени өзгөчө буту колду жылуу сууга бир аз туз салып жууса, ачышканын токтотот. Тамак шишип, ооруса, тузду майдалап, андан кийин кууруп алкымга басса же тузду суу менен тамакты чайкаса, ооруганы басылат.
Жаңы сатып алган тиш щетканы ысытылган туздуу сууга салып алса, щетка көпкө чыдайт. Шамдын айланасына туздан сээп койсо, шамдын эрип кетүүсүн токтотуп, аны жарык күйгүзөт. Кышында кир жууганда бир уч туз салынган сууга чайкап жайса, кир тоңбойт жана тез кургайт. Баш ооруган мезгилде адам тилине туз сүртсө жана азыраак туз аралашкан суу ичсе, баш ооруну басат. Тиш түшүп, кан токтобой калган учурда туздуу суу менен оозду чайкаса, кан токтойт. Ар күнү эртең менен туздуу сууга оозду чайкап турса, ар түрдүү оозго пайда боло турган оорулардан сактайт. Зарына болгон убакта азыраак туз кошулган суу зарынаны токтотот. Көз кычыктары кычышып, ооруса, күн сайын туздуу суу менен көздү жууса, көздүн кычышканы токтолот. Курт кумурскалар чагып алган жерди туздуу суу менен жууса, шишибейт. Сынып калган жумуртканы туздуу сууга бир малып бышырса, агы сыртына чыкпайт. Жашылча жемиштерди туздуу сууга чылап, анан таза суу менен жууса, ар кандай пайда болуучу микробдор жоголот. Сүткө бир аз туз салып койсо, көпкө бузулбай сакталып турат. Туздуу суу менен гүл суугарса, ал көпкө чыдап, тез соолубайт жана чачыранды өспөйт. Имбир бардыгына эле пайдалуу эмес, Адис аны колдонуунун жолу тууралуу айтты. Имбир иммунитетти чыңдап, организмди инфекциялардан коргоого жардам берет. Аны кандай колдонуш керек деген Спутник радиосуна дарыгер-терапевт, диетолог Мария Черняева айтып берди. Адистин айтымында, имбир көптөгөн витаминдер жана минералдарга бай. Ал күчтүү антиоксидант катары сезгенүүгө каршы туруп, зат алмашуу процессин тездетип, иммунитетти бекемдөөгө жардам берет. Имбирди каалагандай колдонсо болот. Кургатылганда пайдалуу касиети көбүрөөк сакталат. Жаңы имбирдин тамырын майдалап, бал менен аралаштырып, чайга кошуп ичип же ар кандай суусундуктарды даярдаса болот деген ал. Имбирди шорпого жана татымалдарга кошсо мүмкүн экенин, ошондой эле чыгыш ашканасында маринадталган түрдө колдонуларын кошумчалаган. Мындан тышкары имбирден таттуулар жасаларын, андай учурда да дарылоо касиетин жоготпой турганын белгиледи. Бирок Адис каршы көрсөтмөлөрүндө эскерте кетти. Имбир канды суюлтуучу дары-дармектердин таасирин күчөтүп салат. Ал эми өзү канды суюлтуучу касиетке ээ да. Андан тышкары өт баштыкчасынын дарты менен жабыркагандарга жана ашказан оорусу барларга сунушталбайт деген Адис. Аны бир колдонуунун өлчөмү 80-ден 100 грамм экенин эскерткен. Майды эритип, адамды ашыкча салмактан арылта турган азык аталды. Тамак ичээрдин алдында күнүнө бир даанадан алма жеп туруу 1 жыл ичинде 5 килограмм майдан арылтууга жардам берет. Бул тууралуу британиялык диетолог Роб Хобсондун айтымына таянып, РИА Новости жазды. Анын айтымында, алма, шоколад же башка калориясы көп таттууга салыштырмалуу адамды 3 эсе ток алып жүрөт. 100 грамм алмада 1,2 грамм тамак аш буласы болот. Ошондуктан ал адамды ток алып жүрөт жана ашыкча тамак жегенге жол бербейт, деди Адис. Хобсон клетчаткадагы ашыкча салмактан арылта турганын айткан, себеби ал ичегидеги бактериялардын балансын жөнгө салып, организмде майдын туруп калышын жайлатат.